Күн өткөн сайын өлкөбүздө жүрөк кан тамыр оорусуна кабылгандардын саны өсүүдө. Айрым маалымат булактары көрсөткөн статистикалык көрсөткүч боюнча Кыргызстанда оорудан каза болгондордун 48% жүрөк кан тамыр ооруларын түзөт. Чындыгында жүрөк кан тамыр оорулары өтө чоң маанилүү маселе болуп, бир гана биздин Кыргызстанда эмес, бүткүл дүйнөдө чоң маселелердин бири. Бүткүл дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун статистикалык берүүсүнө караганда, жүрөктө эң көп ооруган жүрөк кан тамыр, дүйнөдө биринчи орунда жүрөк кан тамыр системасы турат. Андан кийин онкологиялык оорулар турат экен. Жүрөк кан тамыр системасы жүрөктөн жана канга толгон тамырлардан турат. Жүрөктүн иштешинин натыйжасында кан тынымсыз жылып турат жана ошону менен бирге организмге азык заттарды, кычкылдыкты жеткирүү, зат алмашуу, көмүр кычкыл газын чыгарууну камсыз кылган эң маанилүү орган. Жүрөктүн физиологиясын молекулярдык деңгээлде өздөштүрө билген Ашым Зайналиев жүрөк кан тамыр системасын дарылоодо өзгөчө метод изилдеп чыккан. Жана бул ыкманын негизинде бүгүнкү күнгө чейин жүрөк кан тамыр системасы менен жабыркаган адамдардын ийгиликтүү сакайып кетишине себепкер болуп келет. Жүрөктүн ткандары өтө тыгыз жайгашкан. Тыгыз жайгашкандыктан ткандын ичинде жайгашкан көптөгөн клеткаларга азык заттын транспортировкасыны флавоноид, глюкозиттер деген группага кирген заттар жүргүзөт. Мына ушул заттардын дефицити болгондо жүрөктүн ишемия оорусу келип чыгат экен. Ошонун дефицитин жою максатта жүргүзүлгөн дарылоо иштерибиз өтө чоң результаттарды берди да. Ошондуктан бул илимий жактан караганда чоң биздин жетишкендигибиз болуп калды. Ашым Зайналиев тарабынан иштелип чыккан өзгөчө ыкмада жүрөктү трансплантациялоонун кажети жок жана жүрөктөгү клапандарды так дарылоого мүмкүн болуп калгандыгы өтө чоң жетишкендик болсо керек. Эгерде ушул биздин метод киришип келе турган болсо, азыр айтпадымбы, зонд операция кыла турган, атеросклерозду, кан тамыр тазалап атеросклерозду алыш, кан тамырдын нижний частагы кан тамырды алып туруп, азыр операция кылып жүрөк кан тамырына коюп атат да. Булар дагы зарылчылык болбой калат да. Жүрөктүн мышцасынын өзүнө дагы ал турган биз жүрөктүн клапанына чейин дарылай турган жолду таптык да. Клапанга чейин парох сесамда жарылып калат го, клапан ачылып калат. Ошону дагы ордуна келтирсе боло тургандыгын көрдүк. Ошондон 1-15 ашык адам кутулуп кетти да клапандан. Жүрөк ооруларын алдын алууга болот. Ал үчүн адам оорунун белгилерине маани бере жүргөнү оң. Жүрөк кан тамыр ооруларынын белгилери төмөндөгүчө. Жүрөктүн оорусунун келип чыгышынын симптомдору бар, өрчүп аткан учурунун симптомдору бар, осложнение болуп калат, акыркыса деле жеткенден симптому бар. Биринчисинин симптомун баягы сөзүмдүн башында айттым. Жүрөктө ишемия оорусу пайда болгондо жүрөк ичинде туруп эле долю бир минутта атышуу пайда болот. Сол көкүрөктө атышуу пайда болот, жоголуп кете берет. Атышуу пайда болот, жоголуп кете берет. Анан мындай ийне сыяктуу, мындай ийне териге тийген сыяктуу игл мындай симптом берет. Бул оорусунун башталыш симптому да. Жүрөктө, демек, жүрөктүн булчугунда бир проблема бар деген түшүндүрөт да. Эми ортоңку стадияга жеткенде, физически адамдын денесине физический нагрузканы аткарганда дагы чарчоо көбөйөт. Ортосуна кеткен. Анан адам уктап калса, ойгонуп калса, уктай албай кыйналат. Бул дагы ошо жүрөктүн симптомун берет да. Уктай албай кыйналып калат. Мисалы 1 саат, 2 саат өтө анан уктайт да, ойгонуп калсачы. Үчүнчү нерсе, бирөө сөз сүйлөгөн болсо, ошону көтөрө албай калат. Ошол биз дарылоо ыкмасын караштырганбыз, жаңы бир метод иштеп чыктык да, дарылай турган. Бул метод төмөнгөдөй ачык эле түзүлүп айтып көрөм. Биринчиден биз зонд коюуну четке кагабыз. Биз биринчи ооруган пациенттин канын суюлтуу маселесин карайбыз. Канын суюлтуп, тромбонун пайда болуу ыктымалдыгын түшүрүүгө түшүрөбүз. Экинчи,
канды тазалоо маселесин карап атабыз. Карадык. Канды тазалоо мүмкүнчүлүгүнө ошого процедура иштеп чыктык. Канды тазалай турган. Анан үчүнчүсү каны суюлуп, кан тазаланып калгандан кийин жүрөктөгө андан кийин дарыларды жөнөтүлүп, жүрөккө таасир этип тургандан жүрөктүн күчүнө киргизишин баштайбыз. Ошондуктан мактоолордун баардыгы жараткан Аллага болсун. Биз мына ушул 5-6 жылдан бери бизден дарыланып чыккан жүрөккө ооруган адамдар кайра эч ким кайтып келген жери жок да. Ошол бойдо нормально жашап жүрүшөт. Эч кандай жүрөктөгө поддержка колдой турган, код бере турган дарылар пайдаланбай элечи.